Здравствуйте! Добро пожаловать еще на одно видео. Саламатсыздар, дагы бир видео кош келиңиздер. Я давно хотел эту песню перевести, потому что она мне очень понравилась. Мен көптөн бери ушуларды котором деп жүрдүм эле. Мага алар аябай жакты. Если вы до сих пор не поняли, о какой песне идет речь, и снова новый рассвет перебьет сон. Поехали. Баштадык. Одинокий странник потерял свою дорогу. Жалгыз жолоочу, жалгыз саякатчы өз жолун жоготту. Время потеряло часовые пояса. Уақыт жоготту, уақыт алкагын. Уақыттар алкагын же сааттар алкагын десек болот. Часовые пояса бул ушул мисал үчүн ар бир өлкөгө өзүнчө бир уақыт алкагы берилет да. Мисал үчүн биз Алматы плюс 6 болсок керек, эгер адашпасам, э? Сердце так измучено веретеном пороков, и где-то вдалеке далеко ждет его она. Кыскасы бул жерде жигит ошол кызды издеп бараткан жөнүндө ыр деп түшүндүм мен. Ошого жүрөгү ушунчалык кыйналды да, веретеном пороков. Ушул кемчиликтердин ийиги менен. Веретено деген бул ийик да. Баягы бир нерсени ийрүү үчүн колдонгон бир ушундай инструмент десек болот да. Порок деген бул кемчилик. Же бир мындай жаман нерсе да, жамандык, кемчилик. И где-то вдалеке, далеко ждет его она. Жана бир кайсы бир алыскы алыста ал аны күтүп атат. Бизде мисал үчүн кызга дагы, балага дагы ал деп колдонобуз. Орус тилинде он же она болот, э? Ждет, күтүп жатат ал аны, его. Чистая, ни раз не тронута руками грязными, девушка, чье сердце в двери не пускало зла. Чистая, таза, эч качан кир колдор менен кармалган эмес. Не тронута руками грязными. Девушка, чье сердце в двери не пускало зла. Эшиктен жамандыкты киргизбеген жүрөктүү кыз. Эшиктен жамандыкты киргизбеген жүрөгү бар кыз. Злые врали страннику, что с ней не станет счастлив он. Бул жерде счастлив деп окуганды ш кылып окуйбуз да, мына с ч деген тамганы счастлив деп окуйбуз. Злые, каардуу, врали деген алдады. Каардуулар ошол саякатчыга, жолоочуга алдады. Аны менен сен бактылуу болбойсуң деп. Но он упрямо верил, что найдет покой в ее глазах. Ал болсо, бирок ал болсо упрямо деген көгөрүп, өжөрлөнүп. Көгөрүп ишенчү. Анын көзүндө ал тынчтык товарына ишенчү да. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Кайрадан жаңы таң түштү токтотот, перебьет деген уруп салат, токтотот. Демек таң атып ойгонот деген ой берилип атат бул жерде. Ноги снова пойдут в путь. Буттар кайрадан жолго чыгат. Пойдут в путь. В путь деген жолго. Несмотря на боль. Ооруга карабастан. Солнечный пик засветит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебя найти мне. Солнечный пик. Негизи пик деген ушул бир нерсенин так учу. Солнечный пик дегенди мен ушундай түшүндүм да, төмөнкү неме менен түшүндүм. Күндүн так үстүдө турган эң үстүңкү точкасы да. Засветит в небе. Асманда нурун чачат. Бросив намек. Кыйытма ыргытып. Чтобы помочь тебя найти мне. Сени табууга. Мени сени издеп табууга, да. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Бул жерин котордук. Чтобы почувствовать рук твоих тепло. Хочу найти тебя, Медина. Чтобы почувствовать рук твоих тепло. Сенин колуңдун жылуулугун сезиш үчүн тапкым келет сени, Медина. Одинокий странник потерял свою дорогу. Бул жерин котордук. Жалгыз жолоочу өз жолун жоготту. И кажется, что цель его все так же далека. Ушундай сезилип атат, анын максаты дагы эле все так же
далека, дагы эле алыс. Корабль в его разуме качает непогода, но маятник в душе ему укажет берега. Анын акылындагы кемени жаман аба ырайы кыймылдатып атат. Качает деген эки жакка кыймылдатуу. Но маятник в душе ему укажет берега. Бирок жан дүйнөсүндөгү же ичиндеги ушу маятник деген мындай. Илгери ушундай байыркы маалдарда ушундай бир жипке кичинекей бир жүк же таш уланып мынтип адамдар көрчү да, каякка барыш керек, бир нерселердин тагдырын билиш үчүн ушундай колдонгондо мен чынын айтсам өзүм жакшы түшүнбөдүм кантип иштеген ал маалда. Ушул байыркы маалда кантип иштеген, бирок ырда ошону мындай мисал кылып көрсөтүп атат да. Но маятник в душе, жан дүйнөсүндөгү ичиндеги маятник ага ушул жээктерди көрсөтөт. Кайсы жээк кайсы жакта экенин, Пытаясь сделать все его усилия напрасными, жизнь раскидала их по разным полюсам. Анын аракеттерин курулай, напрасными деген курулай, натыйжасыз. Анын аракеттерин, усилия деген аракеттер. Анын аракеттерин курулай кылуунун аракетинде жашоо же турмуш же өмүр, жизнь раскидала их, аларды ар кайсы полюстарга ыргытып салды. Демек кыз менен баланы эки эң алыскы жактарга жайгаштырып койду деген ой болуп атат да. Их судьбы были связаны законами негласными, и он упрямо верит, что найдет покой в ее глазах. Алардын тагдырлары жазылбаган мыйзамдар менен байланган болчу. Алардын тагдырлары бар бир бирге болот деген жазылбаган мыйзамдар бар болчу деген ой берилип атат. И он упрямо верит. Жана ал өжөрлүк көгөрүп ишенет. Анын көзүндө ал тынчтык табарын. И снова новый рассвет перебьет сон, ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный пик засветит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебя найти мне. Бул жердин котордук, кайталабайбыз. Мен үчүн бул ыр аябай терең ыр, жигиттин кызга болгон сүйүүсүн чагылдырган ыр. Анан аны чагылдыргандагы жөнөкөй тексттер менен, жөнөкөй сөздөр менен чагылдырбай, ушундай метафоралар менен чагылдырган ыр экен да. Ушул жигит кызга жетиш үчүн ар кандай кыйынчылыктардан өткөнүн чагылдырган ыр экен. Как вы думаете? Напишите в комментариях. А сиз кандай ойлойсуз? Комментарийлерге жазыңыз. Я надеюсь, вам понравилось это видео. До скорых встреч!